Кайынсиңдим эмнеге менин көзүмдү кара албай жатканын билип таң калдым. Билесиңби, KG окурмандарынын баштан өткөргөн ар түрдүү окуялары менен бөлүшүп келет. Бул ирет бир окурмандын катын жарыялайбыз. Эгер сизде дагы кызыктуу баян бар болсо, бизге жөнөтүңүз. Башкы беттеги сүрөттүн окуяга тиешеси жок. Бул кызга эмне болгон? Менден качып эле калыптыр. Мурдагыдай тынчымды дагы албайт, жеңилеп жардам бербейт, жанымдан чыкпай үй бүлөмдү сурайт. Точно бир нерсе болду. Жигитим экөөбүз 2 жыл сүйлөштүк. Күзүндө баш коштук. Кыялымдагы той болду. Жигитим кудум мен каалаган көйнөктү сатып берди. Мен башында прокатка эле алам дегем. Кийин келинибиз же кызыбыз кет деп болбой койду. Азыр ал көйнөктү бапестеп сактап койдум. 2 кайным жана 1 кайынсиңдим бар. Кайынсиңдим студент, кыялы бар эрке кыз. Башында менден байкесин, апасын кызганып жүрдү. Менин көзүмчө эле баарыңар эле алтын ай деп калыпсыңар деп бултуйган. Баарыбыз күлүп жиберсек бөлмөсүнөн кирип чыкпай жатып алган. Кайненем сонун киши, кайнатам экөөнө сөз жок. Жазында бөлүнөбүз. Жаңы салып жаткан үйүбүзгө көп жардам берип жатышат. Улам бизди көрө берсеңер тажап жаман көрүп каласыңар. Тезирээк бөлүнүп кеткиле деп бүлдүрүшөт. А мен бөлүнгүм келбейт. Анткени сонун үй бүлөдө жашап жатам. Жеңе, мен бүгүн тамак жасайын, Макул. Сиздердин үй бүлөдө эмне тамак жакшы көрүшөт? Атам камыр, апам шорпулурду жактырат. Анда мага манты жасаганды көрсөтүп бериңизчи. Кеп эмнеде экенин кийин билдим. Жумуштан чыгып келаткам. Энимдин машинасы биздин көчөдө токтоп турат. Ичинен кайынсиңдим чыгып кол булгалап кирип кетти. Эним мени көрбөдү окшойт, түз айдаган боюнча өтүп кетти. Боорум эзилгенче күлдүм. Кээ ушунда турбайбы? Күлкүмдү тыя албай үйгө кирип келдим. Кайынсиңдим эч нерсе болбогондой жеңелеп тосуп чыкты. Анан колумдагы сумкамды ага берип, келиним, чай даярбы?" дедим. Кызарып чыкты. Экөө 1 айдан бери сүйлөшүп жүрүшүптүр. Апам баягыда чалганда иниң гүлдөрүмдү үзүп жок кылмай болду. Кыз тапкан окшойт деп айткан. Көрсө экөө жүрүп жаткан турбайбы. Эми бул кызды тамашалап шайын кетирейин. Жеңе, байкеме айтпай туруңуз деп суранды. Мен эмнеге айтмак элем? Өзү айтат. Азыр экөөбүз күн сайын отуруп алып сүйлөшөбүз. Ал иним жөнүндө сурайт. Мен зерикпей айтып берем. Ал болсо мага байкесинин сырларын ачып берет. Команда болуп калдык. Эрке кайынсиңдим сонун эле кыз экен. Ошондой достор. Эрке кайынсиңдим мага кыялым көрсөтчү эле, эми минтип колума түштү. Сүйүү деген жаман да.